Айтып берейин дейм. Айта бер. Өмүр деген өтө чоң философия экен да. Өтө чоң философия экен да. Түшүнгөн кишигечи. Мына жашың өткөн сайын, жок, ар нерсени ойномосуң. Кандай болот? Возраст келип атат. Тиги жумушуң бүтпөйт, бул жумушуң бүтпөйт. Бардыгы эле какаска келип такалат. Өмүр. Бул жанагы биздин жүйүт туугандар айткандай, жизнь не дейт го? Есть расходы, есть проблемы дейт го. Это не проблема, это расходы дегендей. Жизнь, вот проблема что жизнь экен, өмүрдө экен да. А вот тыйын это просто временные расходы, да. Вот маселенин бардыгы өмүрдө экен. Чикени ушул канча жылдан бери изилдеп жүрөм. 95-жылы неде Манас атанын 1000 жылдыгында Жаныбек Райдын несинде сүйлөдү эле да. Сүрөт көргөзмөсүндө. Биз бир нерсе калтырдык. Кийинки муун кайта кантер болду экен депчи. Анан мен эмне калтырам деп ушуга ойлоном да. Анан ушуга ойлонуп, мына кышы менен 4 ай 5 ай архивде отурдум. Таң аткандан кечке чейин жакшысын угасын, жаманын угасын, аягында көргүлөр келбей, мен архивде иштеди, кубалап, ты уже надоел, күнүгө эле келе бересиң, бизди кыйнайсың. Же архивдин подвалында свет жок. Неге свет жок? Свет жок. Ал госучреждениялардын бардыгын эле кейпин билебиз деп, ал чёска, орусча айтканда чёска кылып айтты. Фонарик менен издейсиң. Неге свет жок? Зым жетпей калып турбу? Эми ал качанкы 50-60 жылы тартылган свет, 70 жылы срок службы эксплуатация деле бүткөн алардын. Аны ким карайт? Өздөрү 5000 сом айлык алабыз дейт. 62-60га кетип калган экенер. Көздөрү көрбөй калган. Потому что караңгыда иштей берип, кагаздар саргайып кеткен. Мен именно чикемдикин издедим. До сих пор али кече таба албай жатам да, себеби окуган убагында кайсыдан окуган, каерден окуганын билбейм. Бирок окугам, таппайм азыр. Эч жерде жок. Эми кайчан аны издейм? Просто артымда мен деле бир нерсе калтырайын деп, мен деле жаш бала эмесмин. Үй курдук, мугалим болуп иштедик Казакстанда. Туркчада окудук. Анан ошол айта турган сөз өтө көп. Биз азыр мына шайлоого кирип атабыз го, мына ушул жыл карнавал болоюн деп тур го. Карнавал, шайлоо карнавалы болоюн деп тур го. Ушу Бразилия менен жарышабыз го дейм быйыл. Анан кабинеттердин сыртынын фамилиясын эле өзгөрткөнгө биз жалбастайбыз да. Фамилиялар, кабинеттин сыртындагы фамилиялар өзгөрөт. Башка ичиндеги кандай болуш керек? Маселе өтө көп. Айта турган сөз. Экөөбүз Нургазак экөөбүз сүйлөшүп отурсак, 7 күн 7 түн жетпейт го дейм. Акылбек маңаз чапабыз 7 күн 7 түн маңаз айтылган уктачу экен, 7 күн анда да 7 күн уктачу экен. 7 күн тынбай уктабай айтчу экен. 7 күн 7 түн тынбай айтып анан 7 күн уктачу экен. Sen kança gün aytasın çikemi? Ой, айтам мен чарчаган айтам. Эл карап кетмейинче айта берем. Айта турган сөз өтө көп. Эл билбеген эмнеси бар экен бу? Ой, эл билбеген чикенемби? Ой, бу чикен деген укмуш иштерман экен. Укмуш иштерман экен. Укмуш иштерман экен. Эмнесин айтайынбы? Өмүрү кырды бычак менен өзүптүр. Покушение болгон, кол салуу болгон. Анын барлыгын билген. Ошол үчүн бир сөз сүйлөбөй, качан менин көзүм тазалап жибербесин деп алдына ойлогон. Ошол үчүн бир сөз ачык сөз сүйлөп элбес. Эч убакта азыр мен элдин бардыгы мен аңкылдап сүйлөп атыр го. Антип сүйлөгөн эмес. Сөз сураса гана сүйлөгөн. Акыл сураса гана сүйлөгөн. Чике деген ыйлайсың просто. Ыйлайсың. Аны азыр кыргызстан биз түшүнбөй жатыр. Убагы келет, Манас атанымнаки 14 кылымга жакындап калды. Ар кече изилдеп бүтпөй жатпайбызбы? Дагы изилдей берет. Ошондой эле айтмадык деле. Дагы изилдейт. Аны мен эле изилдеп бүтүп албайм. Мен бүтүрөмө да жетем, канчасын чыгара, канчасын чыгара албайм. Мөктөп майда жумуш, отуруш керек. Саргайган кагазды карап издеп. Тиги Жаныбек Жаназак деген абаң башка жагын чукку деле. Сен каягын чукуп атасың? Ал муундай да чике деген
аппак периште да. Эми ошондой кишиге асылып иттик да просто иттик. Мен ошого эми иттик да просто иттик да иттик кетти ал аны чикен деле оң көргөн эмес аны. Өйдө төмөн заманда ошо 93-жылы чыгарып жиберген. Ал жөнүндө ал киши жөнүндө даже атын айткым келбейт. Колдон келсе ошолорду жыйнап туруп архивден жыйнап туруп өрттөп салыш керек, эч ким көрбөйт. Эч ким билбей калсын. Чикенин жакшысын ашырып, жаманын жашырышыбыз керек. Ал чикенин бир статьясын жазып коечу ошо отуруп ошо деңгээлде. Китебин мындай эле кой. Бир статьясын жазчы. Бир статья жазыш үчүн Нургазы акемна сиз калем кармап жүрсүңүз. Канча китеп окуйсуң, канча кишиге жолугасың. Ушул эл кандай болот, бир кандай болот талкууласаң. Анан айтып отурман, айткан оңойдон. Өйдө төбө, өйдө эл деген эл чике айтканда эл заман тегис болбойт экен дегендей. Эл да тегис болбойт экен, анын моюнга алабыз. Бирок чикенин баягы даанышмандык, ойчулдук сапаты сага жугуптур. Сен даанышман, мындай ойчул, философ болуп баштапсың. Рахмат. Түшүнүңүзгө рахмат. Ошону түшүнүңүзгө рахмат. Мен чикенин жайын каскам. Чике деген кереметтер. Ошол мына биздин азыр биздин молдокелер ыйлап атат го, Меккеге барсак, бир ошо жака барсак, жакшы болот эле көздөрүн көргөн. Немистер ыйлайт экен Кыргызстан десең. Айтматов's country, I am from Айтматов's country же тигиндей мындай деп десең, ыйлайт экен ушу чикендин бир жазган, баскан жерин бар көрсөм деп ыйлайт экен. Баягы чикендин көзүнүн тирүүсүндө эле бир американец издеп көрүп калыптыр чикенди. Чике бир акыркы көлдөн жазган бир роман бар экен, ошону каерде отуруп жазсын десе көрсөтмөкчү. Анан чике Казат Акматовго звонок этиптир, Казат аке, Казат бир Америкадан бир апенди келип калыптыр. Мен кайсы жерде отуруп жазсын эле, ошону көрсөтчү деп. Жүз көрсөтүп келейин. Чопурата коруп. Бир кабинетти көрсөтсө, ушул жерде отуруп жазсың деп таң калыптыр. Ушул жерде отуруп жазгам деп. Чике. Ал эле башкача жерде отуруш керек экен. Ал ойлоду деп өтө бир дворец салып алды. Ким билет кандай ойлоду. Гаремде ойлоду мүмкүн. Гаремде. Ал Европанын түшүнүгү бөлөк да. Европанын түшүнүгү бөлөк да. Бизди ойлонбойт алар башкача ойлонот алар. Түшүнүгү алардын түшүнүгү менен биздин түшүнүк. Бизде Азия дейт, аларда Европа дейт. Не болуп өтүптүр анан ошол окуя? Көрсөтүп турам, алып барып көрсөтүп турам. Таң калып анан кетип турам, чике айтат деп. Ушунун эмнеси кызыгып келди деп. Эми ал чике үчүн кызык болбосо, башкалар үчүн кызык да. Мен үчүн эле кызык болуп, чикенин ар бир сөзүн мен деле издеп жүрбөймүнбү? Мен да бирөө айтышы мүмкүн да, бул апенди эмне издеп жүр, анын сөзүн эмне кылат деп. Жок, бизде өзү летописчи деген жок. Ой, жок, ал жалгыз Кыргыздагы жалгыз летописчи сен окшойсуң ушу, чике летописчиси. Рахмат. Ой, мен деле кечээ элдер баласына, Элдер Айтматовго жолугуп айттым. Ой, Ататүрк аталыштын деле каерге келгенин, ким менен жолукканын, канча минутта болгонун, эмне маселе талкуулаганын телевизор азыр көрсөтүп атат. Түркиянын телевизорлору, телевидениялары. Бизде ошентпейм десем, ал айтат, ой, это же трудно дейт. Ну как это трудно? Мен болбосом башкалар изилдесин, ян подавать этейин мен. Десем, мен идеяны айтып атасың, сен ким угат бул маселени? Не деди аны Элдер? Элдер го, Элдер. Ну это же трудно деген дейт, анан дальше андан ашып нелган жокпусун, талкуулаган жокпусун, мага тарап кетти. Шашпай отуруп мен бул жер чике деген бир океанда, мен деле убагында билбей эле кирип кетиптирмин бул теманы жазам дегендей. Анан кирип кетип, мына көрүп атам, каяка кирип кеткенин билем. Каяка кирип кеткенин, там канча деген эле статьялары жартыда чыкпай, жоголуп атат. Аны ким издейт? Мен табышым керек да, мен бир ошондой киши чыкса, бир арабыздан
дүйнөлүк деңгээлдеги башка кимдин этегин кырбайбыз.